Рахмат. Неме мен ар бир кол чабууларды өзүмө кабыл алам. Мага деп билем да, себеби концерт меники да. Мындай болуп атат да, Нурсултан эке мырдады го, мына ырды ушинтип ырдаш керек. Сиздер деле мына чындыкты көрдүңүздөр да, туура. Мен ырдаган деле көрдүңүздөр да. Биз Абдулда кайым экөөбүз ырдайбыз, экөөбүз бирдей эле ырдайбыз. Бирөө менден сурайт, өткөндө бир музыкант Алматыда концерт коётсак, додон ырдайсың же фадан ырдайсың деп билбейм, мен үйдөн эле ырдачумун анан. Жакшы түшүнбөйбүз да. Анан негизи бул ырдоо менин кыялым, мечтам. Анан башка артисттердин концертине келем да ырдап коеюн деп келсең ырдатпайчы жетимдер. Анан кийин бүгүн көзүнө карабай 100 000 аренда төлөдүм да ырдайм дедим. Бүгүн менин ырым Рахмат. Рахмат. Бүгүн мен ырдаган ырлар жагымдуу болобу, жагымсыз болобу билбейм, бирок азыр биз сузактыктар сүйлөп койсок деле огондуу кылат. Кыргыз журтчулугуначы. Сиздер биздин коногубузсуздар, агайым туугандар. Үйүңө конок чакырсаң деле түштөндүрүп коеюн деп ар ким келет го. Мен конокторум да көп. Бүгүн концертти алып баруучу өзүммүн. Мен өзүм алып барам, өзүм концертим, өзүм каалаган жеринде чыгып ошентейинчи. Ата көп артисттердин концертинде космишим кийип эле бурчта калып кетебиз. Былтыр 2 жолу ошо Келдебек агайдын 70 жылдыгына арналган куудулдар конкурсу болду, анан Жамбыл агайым ошондо бир 2 жолу орунга илешип, ошондон кийин кичине чыгып баштадым. Ага чейин бурч-бурчта эле стол көтөрүп, нары бери ошентип эле жүрүштү, кыялданып эле. Анан бүгүн көрүп атышкан болсо, салам айтам ошолорго. Жок, рахмат сиздерге. Анан бул дүйнө өзү себептердин дүйнөсү. Мусулманчылыкта ушундай айтат экен, эненин курсагына 3 ай 10 күндүк түйүлдүк бүткөн кезде тагдыры жазылат экен. Мен кички кезимде артист болом деп кыялданчумун. Клара Алибекова деген эжекебиздин Кыргызым жигиттер деген ырына момундай айылда алча болот, алчанын чуугун сындырып алып, ошонун учуна апамдын кызыл жолугун байлап алып, бир акжал атым бар эле. Акжал атымды минип алып Чоң Күнгөй деген жака чыгып кетканда ошо жолукту желбиретип алып, ырды угуп чыгып кетчүмүн. Радиодон укчумун ал ырдычы. Ал убакта эме жок, телефон жок, мен радиодон укчумун. Маал мен берип турчу да эмнегедир. Кайра ылдыйгырап чыгып түшчүмүн. Мен үйгө келгенден кийин багы Клара Алибекова куттуктоолордо Кыргызстан оңдорунда ырдайт. Артыман куттуктап, биздин айылда Эралы деген тайкем келет. Мен ат чаап айылга түшкөндөн кийин чаңытты, небиремди уруп кетейин деп чоң энеме келет. Мен ошол кезде кыялданчумун. Анан ошондо Эралы деген тайкем айткам. Мен артист болгум келип жүрөт, мишайт этпеңизсем, сенден эч нерсе чыкпайт деди. Ушул өрөөндөн, чөлкөмдөн чыкпаган сен кантип болосуң деди. Чыкпайт сенден, эки дүйнө чыкпайт деди. Чыкпаса чыкпайт дедим, аракетимди кылдым. Бирок ошол мен 1975 жылкы биздин айылдагы агаларыма рахмат айтам. Ошолар 20 жылдык өткөзүп, анын арасында особенно Төрөмматов, Бекмамат деген акеме ыраазычылык айтам. Ошол Борончу Кудайбергенов агайымды биздин айылдагылар $1000 артист жалдаганын көрүп элекмин мен. 15 000ге барабыз биз. Мен кече күнү бир тойго барып 15 000 десем айтты го. Сен катуу болуп кетипсиң го сен. Сал ылдыйраак түшпөйсүңбү деди. Жана Бекиш деген акем ал бизнес кылат, ошол чакырып Борончу агайымды биздин айылга барып 20 жылдыкта ошо алып барчу болуп аткан. Мен болсо 11-классты бүтүп, ошол акыркы коңгуроо кечесинде бир ырдап, анан интермедиа ойногом. Ошондо Борончу агайым мени байкап калып, ошол жерге барып. Анан ушул киши менин сахнага жетелеп алып келди. Ушул киши чыныгы чебер, нөлдөн баштады мени. Эчтекени түшүнбөй, айылдын бос чаңында жүргөн кезимде ушул киши менин жашоомдо бир бурулуш жасады. Ушул кишиге мен ыраазычылык айтам. Бүгүнкү концерт наамы эле меники болбосо, 99% ушул кишинин эмгеги. Ушул киши мага сахнага чыкканда ким менен кандай учурашасың, ким менен катташасың, кимге канча алып барасың, ошонун баарын айтат. Бүт баарын үйрөтөт. Үйрөттү. Сахнаны да үйрөттү, жашоодо да үйрөттү. Такшалдык. Мен Бишкекке келгениме 9 жыл болду, тамырымы токумуму тамыры менен эле казып жеп алдым мен. Эчтеке калбады, баарын үйрөттү ушул киши. Мен ушул кишини алдыңыздарга чакырам. Бүгүнкү концерт менин наамымда болсо, бирок эмгеги ушул кишиники. Дыйканды чакырайын алдыңыздарга. Республикасынын эмгек сиңирген артисти, устатым, куудул, өкүл атам Борончу Кудайбергенов. Борончу Кудайбергенов.
Неме, Чынар экен жокко бийлей берели. Устат, сиздин тоюңуз бүгүн. Ай, керемет. Маэстро. Рахмат. Ассаламу алейкум, агайын тугандар. Урматтуу бүгүнкү ушул Али Султан уулубуздун чыгармачылыгына күбө болуп келген коноктор, кош келипсиздер. Ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Ден соолук сиздерге, оорубаңыздар. Баягы кыргызда сөз бар го, мына жаш баланын көңүлү калганча карган уйдун буту сынсын деп коет го. Анан сиздер ушу Али Султандын жаңы чыгармачылык концертине ушунча толуп келип, кол чаап колдоп турсаңыздар, Али Султан өзү айткандай ант берип дегендей жоопкерчилик мойнуна бүгүн жүктөлүп отурат. Буюрса чыгармачылыкта алдыдагы көп жакшы ийгиликтерди жаратат деген мына баарыбыздын тилегибиз бар, үмүтүбүз бар. Али Султан Супатаев. Ошондой эле бул кишини бул жашоого алып келген себепкер деп айтабыз. Мына Кудайдын буйругу менен ата-энелери дагы бүгүн залда отурат да. Келишти. Ордо туруп коесуздарбы? Эми атам каякта турат? Ата биздин иш ушул жерде, атамда биринчи жолу келсе филармония. Биз тиричилик ушул жерде кылып атабыз. Апам да келди. Ушул кишилерге катуураак кол чабуулар болсун. Мен эми Али Султандын атасына айтып коеюн. Сиз кечирип коесуз эми баягы чынын айтканда Али Султан айтып аткандай, мен ушул жигитти барып өзүңүздүн колуңуздан, ушул жигитти алып чыгайын, бир эпке себеп болуп калса чоң сахнага чыга турган жигиттердин бири экен десе, мындай Али Султанды бир карап, койду бир карап, кыйлап атып бараң кой бердиңиз эле. Эми кой багыла берет, буюрса. Али Султан бошогондо барып багып турат. Ошон үчүн эми бүгүн уулуңуздун ийгилигин көрүп, бул да жакшы бир жашоонун бир өзүнчө жакшы бир эмеси да, тарых бир көз ирмем дегендей. Сиздерге да бир жол ден соолук. Мына ушундай жакшы азамат, кичпейил жигитти тарбиялап өстүргөн экенсиздер. Элге ушинтип кызмат кылып жүрө берсин. Эми көпчүлүккө кызмат кылсын. Сизге кызмат кылыптыр, эми капа болбоң, Дагы өмүр бою сизге кызмат кылат эми. Эми жалпы элге мен жана келинчегимде чыгып биякта тиги мен көрбөй калдым, бияктан чыккан турбайбы? Апам Гүлбер терде отурат. Анан мына келинчегим отурбай тиги мен апам дагы раматлык келинчегимди тамашалап калат эле. Мындай мен кечигип келип, антип мынтип калсам, мындай переживать этип, каякта жүрөт деп ошентип калса, апам келинчегим айтат эле, сен эме кызганба, муну сага эмес, мен эл үчүн төрөгөм депчи. Ансарындай. Ошон үчүн биз элге кызмат кылып жүрө берели. Азыр эми Али Султан ким? Бабахан келип койсуң. Азыр эми Али Султандын кичине ырымын кылып коелу, шарттын кылып, ак калпагың башыңдан түшпөсүн. Микрофонду мен кармап берип турам. Көнүп калгам го, мен микрофон кармап. Как раз кыш келатат. Кыш келатат, ошол жакшы болсун. Мына жашыл цветта мындай эме да, мындай богатый цветта мындайчы. Мен постоянно ушундай жеңи узун келген кийим кийип чоңойгом. Көпөстөрдүн мындай цветинде болуп туруп атасың. Эме, шеф, мен постоянно ушундай кийим кийип чоңойгом. Чоң энемде ушундай чоң костюмчум алып берип койчу анан. Неге десем, эмдиги жылда кийсин да деп. Ошо да. Сага эмне быйыл эле кийсин деп берип атат дейсиз. Ата кечирип коесуз, мен да сизге белегим бар. Кыздар мүмкүнчүлүк болсо, жардам берип коесуздар. Экөөбүз бири-бирибизге белек бердирип, ошого рахат алып, элдерди кол чаптырып коелу. Кыялдан эрит экенбиз да. Бүгүнкү концерт мен жана элдин алдында да айттым, азыр өзүңүзгө да айтам. Наамылы Али Султан Супатаевдин чөйгөсү концерт болсо,
Ушул кишинин эмгеги сизге рахмат. Мен ыраазымын элдин алдында дагы бир рет сизге ыраазылык айтам. Сизге чоң рахмат. Сиз бир жагы шакирт өстүрдүңүз, бир жагы конкурент өстүрдүңүз, көп нерсе өстүрдүңүз иншалла. Сизге ийгилик. Буйрса. Ден соолук берсин Кудайым. Али Султан. Баягы козу карындай болуп калат экенби? Се өзүм күскүдөн көрбөсөм сездим да, что. Се өзүм билем да кичикеймин да анан. Тебетей кийсең мына козу карындай болуп мындай. Эми тебетей кийгенде эна аксакалдай болуп сүйлөш керек да, ар бир нерсеге ылайыкташып. Али Султандын аксакалдар демекчи, Али Султандын концертине мына алыстан ат тартып, мазар басып, Жалал Абадтан, Сузактан бери, Актоктон бери келип аткан аксакалдарыбыз бар экен, мына эми рахмат сиздерге. Ден соолугуңуздарга карабай ошондон бери ушу улуубуздун тою деп, чыгармачыл той деп келип атасыздар. Көңүлүнө туура келип калса, ооруп атса дагы ата эне деген аксакалдар кой барып келели деп тойго деле болбой эле барам деп ошентип берет го, 80-90дон ашып калса деле. Ушу небересинин бир той болгон атса, аксакал баргысы келет да. Баргысы келсе, үйүндөгүлөр эми кыйналбасын деген ой менен ар кимиси келип атасына айтып атат экен, чоң атасына. Чоң ата, барбай эле койбойсузбу эми, тойдо билесиз, чуру-чуу болот, даңка-дүңк жана музыкалар болот экен, кыйналасыз, 5-6 саат ошол жерде отура бересиз. Барбай эле койбойсузбу деп уламы ар кимиси келип ошентип атат дейт. Эми ичинен баргысы келип атыптыр да аксакалчы. Анда силер ар кимиси ошентип берсе, ачуусу келип кеттир бир убакта. Ай, башым артпагылачы. Барам мен. Ар ким келип алып, барба. Барам мен. Жиниме көп тийбегиле. Азыр ушул жерден колуңарга өлүп берем айтып коюн. Эч кимдер концертке барбай каласыңар деп коет мына. Тойго барбай каласыңар деп коет анан. Ансарындай аксакалдар азыр коркутуп атып болсо да келген аксакалдар бар, азыр барамын айтып коюн, болбосо өлүп берем деп атып. Мына келген аксакалдарга рахмат мынакей. Баягы бир той болот, бир жакшылык болот десе чурулдашып ошентип беребиз го. Бир апабыз автобуска түшүп, ар кими түртүшүп атканга, автобуста түртүшүп атса жүдөп кетпөсүнчө мынтип коет дейт. Элди карап алып. Булар мен го кызым гына кетип атам. Булар каяка жанталашып атат деп коет. Ансарындай бүгүн Актооктуктар, каяка баратат болуп атып келген экенсиздер, сиздерге да рахмат, ушуну колдоп келгениңиздерге рахмат. Мына ушул улууларыбыз, аксакалдарыбыз төрдө болсун. Канча баягы өзү 80-90га чыкса деле адам өзүн мындай өзүсү үчүн сезилбейт экен. Башкалар үчүн сезилет экен, ал киши карып калыптыр деп. Азыр мага суусар тебетей кийип атса, демек мен уже 50дөн ашып калганмын, ошо 60га жакындап калган болом да. Возраст ошондой болуп калат экен. Бирок өзүмө сезилбейт да. Өзүмө сезилбейт. Өзүм ошондой жаштай болуп сезе берет экенмин. Ошо юбилейлерге барып калсаң, 80ден ашкан, 90дон ашкан юбилейлерди алып барып каласыз го ошондо. Бир аксакалдардын 85 жаштагы аксакалдын тоюна алып барып атсам, антырак учурунда 2-3 достору менен сүйлөшүп атыптыр өздөрүнчө. Анан акырын жанына барсам, ментип сүйлөшүп атышыптыр. Эңкейип алып бири-бирине. Биздин классташ кыздар каякта деп жанагы ансарындай аларга өздөрүнүн классташ кыздары да туруп. Кимдир бирөөлөр аксакалдар аябай карып калган болуп көрүнөт. Эми жаштарга ошондой көрүнөт экенбиз. Мен деле мисалы 50дөн өтүп калганда, мен бала кезимде 50дөн өткөндө ойлочумун, жакында өлөт депчи. Кийин ойлоп көрсөң 50 ал бул переходный эле возраст экен да. Чын? Неге переходный возраст деген? Себеби башкаларга көңүл бура баштайт экенсиң да. Ошо 50 жаш аябай жакшы жаш да булчу. Келин алып, кыз узатып, мындай второй дыхание орыстар айткан. Эми жашоону баштайын деп аткан. Эми жаш элебиз, мисалы 70-80ге чыккандардын алдында биз пацан элебиз да. Туурабы? Чын, азыр мен мисалы 56га чыктым, 60ка чыккандар бирөөлөргө өлгөндөй болуп көрүнүп атса, мага жөн эле братан алар. Жаш эле да, туурабы? Дагы аракет кылсак болот, элге кызмат кылсак болот дегендей. 80ден өтүп калган аксакал доктурга барып калса, доктур сурайт го, аксакал эмне кайериңиз ооруп атат десе, эми 80ден өтүп калган киши да заарам чыкпай атат деген го. Заарам чыкпай атат десе, доктур тамошакөй экен. Аксакал, анда сиздики түгөндү деп коет дейт анан. Сыңарындай түгөнгөнчө кыймылдап туралы эми. Убакыт бар да турабы. Так что жаш элебиз.
Кечегин аябай той жөнүндө маселе болуп атат телевизордо. Көрүп атасыздар, аябай обсуждение болуп атышат. Аскар Байкебиз айткан экен, ушу аксакалдар эртерээк беш бармак жеп алып кетсин деген экен. Эми а киши тойго бара берип тажап калса керек, ошон үчүн эртерээк барып кетип калайын деп атса керек. Бирок бир чети мен Аскар Байкенин сөзүнө кошулам. Негизи тойдун форматын өзгөртүш керек болуп, окшош болуп кетип атпайбы? Таластыктар жөнүндө мен дайыма тамашалайм. Таластыктардын бир жакшы салт бар болчу таласта, ошону токтотуп коюштур. Илгери биз бир нече 15 жыл мурда таласка барып той алып барганда эң биринчи коноктор келет го, келгенде эле сразу эле беш бармак тартат болчу. Жакшы экен. Себеби кечке жүрдүң, курсагың ачты, анан келесиң, отурарың менен беш бармак тартат. Курсагың ач да. Эч ким да ичкилик иче элек, мындай мас боло элеккенсиз да. Сонунда мындай отуруп, курсагың ач, беш бармакты ат душу жейсиң, устуканың аласың, эшикке чыгып машинаңа салып коесуң, душаң спокойно отура бересиң. Эгер башка тойго кете турган болсоң, кете бересиң. Сен устукан уже машинеде. Зерип кеткен болсоң да спокойно туруп кете берсең болот. Устукан уже машинеде. Негизи тойдун форматын өзгөртсө болот экен өзү. Чында. Кытайга барып келдим. Кытайлык бир туугандардын, кыргыздардын тою жакты мага. Эң биринчи жаштарды алып киришет экен. Киргенден кийин жар менен айтып алып кирет. Алып киргенден кийин аксакалдардан 5-6 чыгат экен дагы. 5-6 бата берип коет экен. Болду ошо менен эле. Антрак болгон сыяктуу эле жым-жырт болуп калат экен. Тамада унчуп калат экен. Мен эки жакта карап коесум, эмне токтоп калдыбы деп. Көрсө 1 саатка чейин жеңил музыканы коюп коет экен дагы. Анан тамак ичип отура беришет экен. Толук тамак ичип бүтөт экен. Жакшы экен да эми. Сүйлөшүп отурасың да, кудагыдагылар менен, кандайсың, эмне болуп атасың деп спокойно сүйлөшөсүң. Анан 1 саат тамак ичип бүткөндөн кийин аксакалдар, 70-80-90га чыккан аксакалдар кыйналбай эле акырын туруп алып эле кетип калышат экен. Эми жаштарга эме кылбайлы, жолто болбойлу, өздөрүнчө бийлей берсин дейт экен. 2 сааттан баштап катар менен музыка боло берет экен, жаштар чыгып ырдашып бийлешип ошентип берет экен. Андан кийин анан бизге окшогондор акырын кетип кала берет экен. Ошондо 2,5 сааттан кийин той бүтүп калат экен. Жакшы да. Тойдун форматы өзгөртсө болот экен өзү негизи. Тойго барганда, той десем бизде кыргызда дайыма той болуп тура берсин. Тойго барганда бир окуялардан айтып берейин. Өзү негизи айымдар сиздерге айтып кое берейин. Ушул тойго барганда эркектер өзүн алып жүргөнүнө сиздер көңүл бурасыздар. Себеби дегенде аял зат өзү негизи ар бир мындай майдан нерсеге маани берип турган калк да өзү ошондой жаратылыш ошондой. Эркектер андай эмес кичине ала барман, көз эмнеси ойлонсо ошо эрекини кылган ушундай калк болот да. Мына элестетип көрүңүздөр. Мен сиздерге эме алайын. Мисалы, ресторанга кирип баратасыздар да. Кирип баратканда. Эркек киши кирип баратканда ресторандын кире беришинде күскү турабы, турбайбы көп деле көңүл бурбайт. Мында кирип барат, көрүп калса, случайно токтоп, андай көрүп, мынтип коет да деп коюп кирип кетип калат. Аял зат андай эмес. Аял заты атайын кирип баратып, күскү жок болсо дагы күскүнү издеп таап алат. Тиягын ачып, биягын ачып, күскүнү көрүп таап алат да анан күскүгө көрүнөт анан. Шашпай көрүнөт, кийимдерин бир сыйра көрөт, айланат, тегеренет, прическаларын баарын көрүп бүтүп, өзү көрүнүп бүткөндөн кийин анан күзгүнүн өзүн карайт. Күзгүнүн жасалышын карайт, рамкасын карайт. Эгер ошо күзгүнүн жасалышы жагып калса, аны да бир аз карап турат. Ушуну кире беришке үйгө коюп коюш керек экен, жакшы экен деп. Байкасаңыздар, мен эркек менен аял заттын эмеси айырмасы башка. Андан кийин аял заты ресторанга киргенде, ресторандын ичин карайт. Киргенде карап тур, ай деп, люстралары сонун экен деп, ар бир жасалгыласына чейин көңүл буруп, тиги ресторанда мындай экен деп, басып келип, дасторконду карап, дасторкондун үстүн бир сыйра текшерип көрүп, мындай салат экен, тигиндей салат экен. Анан бир кемчилик издеген жакшы көрөт өзү, ушундай калп болот да булар. Мындай карап келип турган бирдекени көрүп калып, выпечкасы тиги Жамиланыкындай болбой калыптыр деп коет өзүнчөчү. Дасторконду полный текшерип бүтөт. Жигиттер билип алды. Ошондон кийин анан өзү отура турган жерди барып карайт. Отура турган жерди барып издеп карап көрөт. Кандай удобный жерде отурдум, өйдөбү, ылдыйып отуруп алдым, карап көрүп. Анан караганда, эгерде ошо занавесканын түбүндө отурган болсо, мындай занавеска кысыл болсо,
Өзү сары кийинип барса, аял заттын настроениясы көтөрүлөт. Себеби аркасында кысыл өзү сары болон, сочетание болуп, мындай ачылып отура турбаймынбы деп анан эки жакты карап мындай кыялданып коет. Эгерде занавеске кысыл болуп, өзү кысыл кийинип барса, настроениясы түшөт. Кысылга кысыл, сливаться этип кетем да, көрүнбөй кала турбаймынбы деп ага настроениясы түшөт. Эркектерге занавеске эмес, ошол ресторанның терезеси бар беле деп сурасаңар. Бар беле деп сенден сурайт, карачы. Үрден ошон үчүн аял заттын көз карашы такыр башка. Эркекти тойго барганда эмнени ойлонот билип алыңыздар, айымдар. Эркек тойго биринчи кирип келатканда 2-3 эле нерсени ойлонот. Кирип калат ичине мынтип ойлойт. Баягы жакеңе карыз элем, ошо келип калган жокпу деп ошону карайт. Эгерде башка бирөө өзүнө карыз болуп калса, ошону издейт. Ошону таап алсам жакшы болот, ошонун акчаны алып баягыны кошумчага берейин дагы, өзүм кошумчамды эртеңки баняга калтырып койсом деп ошону ойлонот. Эң негизгиси эркектики курсагы ачык келди да тойдун алдында. Эң беркилерден да мурда ошол курсагын тогуш керек да, максат ошо. Рефлекс бу жерде кетип калган. Дасторконду көргөндөн кийин барып отурат. Өзүнүн номерин көрүп отургандан кийин ушуну билип алыңыздар, айымдар. Эркек курсагы тоймоюнча башка нерсе көп маани бербейт. Ошон үчүн байкайсыңар, баргандан отуруп тургандан көзүнө эмне көрсө, мындан чучуктан, мындан алып жеп, аны кошуп жеп, ушинтип толтуруп жеп, ушинте берет го. Аял жана майда нерсе көңүл бурат да, аял кулагына шыбырап турат. Оозуң ачпай, балчаңдабай чайначы, оозуң жаап чайнасаң болот деп берет го. Ушинте бересиңер го. Айымдар, эркек курсагы тоймоюнча балчаңдай, чалчаңдайга ал көңүл бурбайт өзүндө. Главный курсагын тогуш керек. Всё. Курсагын тойгус бүттүбү? Бүткөндөн кийин анан ошондон башын көтөрүп, анан тишин чукуп, анан бирөөнүн аялын карап отурам. Эркектер деп коет. Көрдүңүздөр, ошон үчүн эркекке жөн эле бирдекеден эме кылып настроениеңер түшүп эле, мынтип отурча, тигинтип отурча, анан кийин оозуң жаап чайна, анан көзүң ачып чайна дей бербегиле. Ал курсагы тоймоюнча көзүн жууп алып анан чайына бүтөт анан ачат. После этого. Ар кандай да мүнөздөр ар кандай да тура. Ошон үчүн жөн эле болбогон нерсе настроениеңизди түшүрбөңүздөр. Жигиттер, силер дагы аял заты ушу тойго баратабыз дегенде эле настроениябыз түшөрөт го биз. Ой, мыны кийип барайын, тигинтейин, мынтейин десе эле, аял ушинте бересиң, анан тигинте бересиң эле. Дей бербегиле. Өзгөчө мына возраст деп айтып атпайбыз, мына биз тебетей кийип калдык, 60-70-тен ашкандан кийин анан ошондо аял затын түшүнүп калат экенсиң дагы, анан тынч жашаганга аракет кылып баштайт экенсиң. Мына мен азыр ошондоймун. Мурдагыдай тирешпейм такырчы. Вообще эле эмнеге аны кийген атасың? Улам бирдеке кийип чыгат, бул кандай экенсе, сонун экен деп коем. Булчу десе, мунун вообще андан да сонун экен деп коем. Тиги көйнөгүн кийип чыгып, кайра биринчи көйнөгүн кийип чыгып, булчу десе, бул андан да сонун экен деп коем. Вообще ашыкча сүйлөйм. Кереги жок, лишний проблема да булчу мындай. Себеби дегенде жашыраак кезде мындай тиреше бересиң, эркек аял менен ушундай. Эмес жашсың да кыйын болуп мындайчы бирдекеси башым ооруп эмне деп ушинте бересиң го. Азыр андай болбогул. Кыймылың да жай болуп калат экен мындай. Спокойно. Шашпай сүйлөп. Азыр жөн отурсам аялың келет да, Жаныбектин тойуна барабызбы деп сурайт го мындай. Өзү да ушундай эме менен сурайт аял зат мындай. Барабызбы деген сыяктуу сурайт го. Спокойно отуруп. Барабыз деп коем. 15 мүнөттөн келет дагы. Жаныбек ойлонуп көрсөм, Жаныбек биздин тойго келбептир, барбайбыз дейт. Десе мен барбайбыз деп коем. 25 мүнөттөн кийинип алып келет дагы. Эмне отурасың, эсиң ооп, баспайсың Жаныбектин тойуна дейт. Ошондо жана 40ка чейинкилер. Я жашсыңар да силер. Кыйкырмаксыңар да тура. Эмне отасың? Жаныбек барабыз дедим, келип алып кайра. Барабыз десең, кем кайра келет. Барабыз десең, эмне деп баштамаксыңар да тура. Мен антпайм. Мен сурабайм. Мен даже каяка тойго барабыз деп да сурабайм. Мен адресин да сурабайм. Мен турам дагы тупо аялдын аркасына чыгып алып кетерим бол. Зато тынч жашайм. Тойго кете берем.
Аялым тойго кетип алып жолдон магазинге кирип кетсе кошо кирип кетип калам. Ал чыкканча отуруп турам, ал чыгып кетип атса кайра кетип каларам. Главный жоготпошуң керек да, ал адашып кетесиң да. Себеби ошол навигатор да. Ошонун аркасынан барам, тойго кирем. Той бүткөндөн кийин аялың ушундай эме көнүп калгам да мен. Той эми бүтүп бата кылайын деп атканда мен акырын эшикке чыгамдагы аялымдын пальтосун алып келип унчукпай туруп турам. Азыр көпчүлүк эркектер ушундай болуп калган. Аялым намурда айт элек эле пальтосун алып эшиктин алдында туруп турам. Официантка окшопчу. Официанттар колуна мындай полотенцасын алып турса мен катарына туруп алам, аялымдын пальтосун илип туруп алам. Андан кийин аялым эчип алып кете берем, ал кайра үйгө келет. Мына азыр 80-90дон ашып калган, 60-70ден ашып калган аксакалдар вообще сүйлөбөйт. Болбосо өзү жаш кезинде улакчы болчу, балбан. Аялы чүкөдөй эле турат мындайчы. Ошондон да коркот го. Үйүнө киргенде акырын унчукпай кирип, караңгы бурчка назад барып отуруп алышат го. Десе, "Опей, биякта бирөө бар беле" деп коркуп кетесиң. Тынч жашагысы келип калган да. Себеби улам возраст келген сайын ошондо түшүнө баштайт. Мээси деги эле эркектин акылы ошондо 50ден өткөндөн кийин анан акыл жете баштайт экен да. Ошондо түшүнө баштайт экен. Анан тынч жашоону каалай баштайт экен. Мына жаңы үйлөнүп аткан жигиттер силерге бир кеңешим айтып коеюн, улуу катары. Жана аял заты үйлөнгөндө каякта жүрдүң деп сурай берет го. Ошолчу көпкө чейин сурайт экен, аны бирок кутулсаң болот экен, андан айтайын, качан кутуласыңар? 30 жылдан кийин. Чын айтам. Мен келинчегиммен жашаган 30 жыл болуп калды, Азыр мен келинчегим сурабайт, сен каяк жүрдүң деп. Ошо сурабайт, мен унчукпай бир жака кетем, тойдон келемби, ойдон келем. Кечинде келебиз, экөөбүз чай ичип отурабыз. Эчтеке сурабайт, мен да унчукпай отурабыз. 10 мүнөт өткөндөн кийин өзүң эле айта баштайсың. Каяк жүргөнүңдү. 5 мүнөттөн кийин ал айтат, сенден бирөө сурап атабы дейт. Десе сен айтасың, уксаң эми. Жумуштан келатсам, Жаныбек туруптур десең. Башым артпа, Жаныбегиң айтпай эле койчу десе. Эми уксаң деп колунан кармап алып болсо да айтасың. Муну уже профессионал болуп калгандар билет уже. Себеби жигиттер мына молодежь билип алгыла. Ошол нерсени ошол күнү айтып бүтүрүп койбосоңор, последствиясы жакшы эмес. Кийин бирде болбосо бирде ал архивден алынып чыгылат. Ойлойсуң да жаш кезиңдечи бүгүн эпте алаксты койсом унутуп калат болуш керек деп кечирип гана коет экенсиң да. Аял заты жизнь унутпайт. 2 айдан кийин настроениесин түшүрүп койсоң, ошондо эстетет. 2 ай мурда түнкү саат 17 мүнөт өткөндө келдиң эле, каякта жүрдүң деп айтат. Ошондо сен 2 ай эмес 2 күн мурда кайда жүргөнүн унутуп калгансың да, туурабы? Бирдегени айтам деп тантып, дөөрүп, двойной коса келинесиң. Ошон үчүн тынч жашаш керек да, тынч жашаш керек. Кечирип коесуңар, бул жерим эле ооруйт, чото боюм өсөбү деп коем өзүмчө. Майраңыздар менен. Борончу Кудайбергенов. Али Султан Спатаев.